Өзбекстанда медициналық мекемеде жарылуу болуп 1966 жылы туулган Кыргызстандын жараны каза болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Андижан облусунун Шахриян районундагы Зитерия жеке менчик медициналык диагностикалык борборунда газ абарылашмасы 11 февралда жарылган айтылган. Маркумдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, жардыруу фактысы боюнча Өзбекстандын кылмыш жаза кодексинин 257-беренеси эмгекти коргоо эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин Озотлук радиосу жардыруу жеке клиникада болуп, кеминде бир адам 56 жаштагы бейтап каза болгонун билдирген. Каза болгон жарандын жарандыгы айтылган эмес. Өзбекстандын башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча жарылуудан өлгөндөрдүн саны 11ге жетти. Коомдук ишмер журналист Асоль Молдахматова сүйүктүүсү Бекназар Жамангараев колун сураганын билдирди. Ал жүрөк толкуткан көз ирмемдеги сүрөттөрдү бүгүн 14 февралда Валентин күнүндө социалдык тармактагы паракчасында жарыялады. 14 февралда Тынч океандын жээгинде Санта-Крус Бекназар мага шекек тагып, расмий түрдө үйлөнүү сунушун киргизди деп билдирди Асоль Молдахматова. Талибан террористтик кыймылынын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Кари Фасихуддин Фитрат Афганистандын Тажикстан менен Өзбекстанга чектешкен провинцияларына 10 000 согушкер жөнөтүлөрүн билдирди. Бул тууралуу Орусиянын Интерфакс маалымат агенттиги жазды. Кари Фасихуддин Фитрат 10 000 адамдан турган армия НАТО менен АКШнын заманбап техникасы менен куралданганын жана белгиледи. Ошондой эле Афганистандын Тажикстан менен Өзбекстанга чектешкен аймагына аскердик учактарда жөнөтүлөрүн кошумчалады. Согушкерлер чек араны кайтарышат. Бишкектин 1-май райондук соту 2006 жылы Талибан кыймылын террористтик уюм деп тааныган. Кыргызстанда анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган.